Assalamu алейкум, Машина Кейдж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Бул видеодо сиздерге ушул мала литрашкаларды көрсөтүп кетебиз. Алар менен кошумча велосипеддерди да тартканча кетебиз. Ош шаарында Жапалак базарындабыз. 3 декабрь 2023 жыл. Honda Jazz туманниктер бар. 2008 1.4 коробка вариатор. Дөңгөлөктөр өзүнүн оригинал куюлган дистеринде. Мультироль, бир зоналуу климатта. Айтылыш баасы $11,000. Honda Jazz. Jazz канча болду? Сатылдыбы же? Канча деп атасыз? 850,000 сом. Honda Jazz. Коробка вариатор 2006 1.4. 850,000 сом. Ана бул жерде Spark'ın да баасы жазылып турат. Spark 2. Ана парктрониктер бар, проекция бар. 2018 1 куб $8,000. Ачкысыз кирүү, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, комплектациясы жакшы. Bir zonalı klimatta, start stop, çıkanak direği var, oturuşların жылытуусу бар, рулдун жылытуусу бар, круиз контроль, айдоочунун жардамчысы бар, система предотвращения столкновений да бар. Ушундай чаккан эле мына да канча навороттор бар. Так, bunun eşi çokken. Көпчүлүк ошо бааларын жазышпайт да. Анан несі өзгөрүүлөр бар. Мурда бул жакта көбүнчө ушу GS мала литрашкалар турчу эле, азыр аралашып кетип, седан, кроссоверлер мындай biraz башаламан болуп калды. Ошон үчүн ар жерде мындай терип тартканга туура келип калып атат. Жазы канча деп атасыздар? 620,000 сом, 2002 1.3. Коробка механика. Туманниктер бар, обвестери бар. Планшет монитор коюлган. Kia Morning. LED оптикаларда. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб $11,000. Күзгүлөрүндө повторитель повороттор бар, ачкысыз кирүү бар. Электро күзгүлөр, контроль давления шин бар, круиз контроль, монитор навигациясы менен, бир зоналуу климатта, отуруштардын жылытуусу 2 позицияда, жана рулдун жылытуусу бар. Видео регистраторунда камерасы турат, сонарлар бар. Анан ушунун жанында дагы бир Kia Morning. Ушул система предотвращения столкновения радары турат. 2020 $11,500. Бунда дагы круиз контролю жок экен. Кондиционер, отуруштардын жылытуусу жана вентиляциясы 2 позицияда, айдоочуда бар. Рулдун жылытуусу жок, электро күзгүлөр чыюлу менен кошо. Айдоочуда персоналдуу чыканак тирегичи бар. Канча деп атасыз? 750,000. Chevrolet Spark 2. Проекция бар, жол чыйын ичинде жүрүү бар. Люк бар. Премьер. Ачкысыз кирүү.
Комплектация жакшы экен, 1 зоналуу климатта. Şu жогоруда айтылган комплектациялар бардыгы тең бар. Көзгө көрүнбөгөн аймактарда башкаруу бар. Бул да силерден эмеспи? Канча деп атты, билбедиңби? Так, кете берели. Мында Гетсти көрсөтпөдү дебеңиздер. Мына тартып атабыз. 2008 рестайлинг 1.6. Коробка механикабы же автоматпы? Механика экен. Баасы канча болду? 430 000 кеми бар дейт. Туманниктери бар. Комплектациясын бир көрүп коелу. 4 айнектен электро отурерлу. Электро көтөргүчтүү, электро күзгүлөр, кондиционер бар, отуруштардын жылуутуусу бар. Жакшы. Пробег канча болуп калган? 331 000 километр экен. Болду. Номери жакшы көрүнбөй атса, ОЗ2 дагы айтып коеюн, 755 89. 557 канча? 557 менен 46, 557 менен 557 49 47 46. Ушул номер иштейт экен, кагазда номери жазылганы, ал номер өчүп калган дейт. Так, онто берели. Лошадьтилерди тартабыз дегенбиз. Гетс канча болду атат экен? 450 000 кеми бар. 2006 14 997 61 77 77 номеринде рестайлинг. 4 дөңгөлөө тең жайкы, протекторлор жакшы болду. 4 айнектен электро көтөрүштүү, отуруштардын жылуутуусу бар, кондиционери бар. Электро күзгүлөр жок экен да. Ушундай Гетс. Туманниктер да бар. Лошадьтин көрсөтөлү. Лошадьти канча деп атасыз? Сиз эмеспи? 2003 эси жок экен. 1.6. Канча деп атты билбедиңизби? Телефонда айтпадыбы басым? 450 000 сом. Гетсти канча деп атасыздар? 350 000 сом. 2003 1.4. Комплектациясын айта кетейин, жакшы экен. Комплектация жакшы. Бирок отуруштардын жылуутуусу жок экен. Так. Лошадь универсал. Машина кейджи. Канча деп атасыз? Бас 480 000. 2007 1.8. Механикабы? Механика экен. Универсал лошадьти. Паркотторуна да бар келе немесе темири. Лошадьтин канча деп атасыңар? Же сатылды? 500 000. Коробка автомат. Велюр, электро күзгүлөр, монитор бар. 500 000 сом. 2007 1.6. Газ, бензин. 990 43 63 73 номеринде ээси. Мынабы? Кайсы булбу? Буну тарттык азыр. Тарттыган. Так, эми калган тарталык десек дагы алар жазылбай турат да, мунун баасы жазылган окшойт. 2010 1.6 механика 250 000 сом деп жазылып турат. Кыргызстан номеринде. Жакшы эле айтып атат экен. Коробка механика. Баасын жакшынакай кылып эле жазып коюшса, электро күзгүлөр машина кейджи каналынан ошо боло турган бааңызды айтып коюңуз, сизге келип туруп нак эле санап кетсин биздин. 230га берип бересиз. Мотор коробка. Мотор алмашкан. Мотор алмашкан. Жакшы эле чыктыбы? Yangi чыкты, майжебейт. Майжебейт. Калган жагынан кадой? Битте гранатаны алмаштырыш. Бир гранатаны алмаштырыш керек. Жакшы. Документтер жагынан кандай? Эми Кыргызстан номеринде,
Өзүңүздүн намыңызда. Tomondan urulgan shu bo'yicha qolgan. Эшик тарабынан урулган экен. Кузовной иштери бар экен дейсиз ба? Kuzupni ishi bor. 60 ming. Болду. 230 ga beraman. 230 миңге мына берип берем деди. Уктуңуздар, болуптур. Жакшы сатып алыңыздар, Арзан лосетти десеңер, ушу тарабынан урулган экен. Начар жасалып калганбы? Ушундай чыгыптыр да. Анан дагы Getz турат. 2004 14 420 миң сом. Электро күзгүлөр, 4 айнектен электро көтөрүштө. Подогрев барбы? Бар экен. Кондиционер бар. 261 миң километр чуркаган. Ушун менен биз дагы видеобузду жыйынтыктайбыз. Башынан аягына чейин көрсөңүздөр, сиздерге биздин видео чыгарылыштарыбыз кызыктуу болду деп эсептейбиз. Эми ушинтип комментарийге да жазып коюңуздарчы. Мен башынан аягына чейин көрдүм, ушул сөзүңүздү уктум, жазып атам депчи. Бизге да аяк кубанычтуу болот бул маалымат. Анан лайк басып, комментарийде сөзүңүздөр жок болсо, ушул канчанчы лайкты жана кайсыл жактан көрүп атканыңыздарды деле жазып койсоңуздар болот. Ушунчалык зериксеңиздер, канчанчы лайк 580 лайк видеодо басылып турса, ошо 581 деп эле жазып койсоңуздар деле түшүнүп калабыз. Ушинтип каналыбызды колдоп кубаттап туруңуздар. Азыр Kia K5'ti тарта кетем, бирок буну башка видеодон көрөсүздөр, аралаш түрдөгү унаалардан көрөсүздөр. Аны көрүш үчүн биздин YouTube баракчабызга кирип, же TikTok баракчабызга кирип, машина KG Z деген аталышта TikTok'то көрүп алсаңыздар болот.